Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздар. Сиздер менен кайрадан эле Москваларда дагы бир срочный кабар болуп калды туугандар. Каширская метросундагы отделенияда Сатаров Кубанычбекке караштуу миграционная карта, паспорт, андан сырткары регистрация, тройка, карта бүт ошол сумкасы менен калып кеткен окшойт. Ошолор калыптыр метро Каширскаяда. Туугандар, ушул маалымат менен бөлүшүп коюңуздар, таабасын. Дагы бир жолу кайтарам, Саттаров Кубанычбекке таандык. 1987 жылгы экен. Бүт документтер калып кетиптир да. Туугандар, бөлүшүп коюңуздар. Анан дагы туугандар, мына МТШге продление боюнча дагы бир маалымат. Сахарованын кагазы сурогу аз калганда эмне кылабыз, кандай кылсак туура болот деп атат. Мисалы, июнда бүтүп калса туугандар, Сахарованын сурогу. Сурогу дегенде картанын сурогу эмес, өзү Сахаровага баргандан кийин ровно бир жылда кайрадан барып медосмотрдан өтүп келиш керек туугандар. Ошол жөнүндө сөз болуп атат. Жылына бир жолдан сөзсүз милдеттүү түрдө мыйзам боюнча өтүп келиш керек. Анан мисалы июнда бүтүп калса 9 айга узарабы, 9 айга узарбай калат туугандар. Себеби июнда бүткөн болсо июнга чейин гана узарат. Бул учурда кандай кылса туура болот? Бул учурда туугандар, азыр ошол бүткөнгө чейин 3 айга улантсаңыздар болот экен. Мисалы, апрелдин аягы болуп калды, май, июнь, июлга чейин 3 айга узартып, ошол 3 айлыктын ичинде базада турган, регистрация базада турган учурда, ошол июнда барып Сахаровадан кадимкидей өтүп, дагы 1 жылга узартып алсаңыздар болот. Сахарованын сурогуну, медосмотрдун сурогуну 1 жылга узартасыздар, 24-жылга чейин болуп калабы. Ошондон кийин уже 3 айдан кийин МТШдеги 9 айлыкка тапшырып, ошону узартсаңыздар болот туугандар. Ошондой бир жолу бар. Бул дагы көп сурап атат адамдар. Анан кээ бир жерде Сахаровасы жок эле узартып атат экен дейт. Анда узарткан жерлер дагы бар. Бирок ал жерде 9 айга узарткандарды билбейм, 3 айга узарткандар бар. Биз деле ушул мына номерге чалсаңыздар 3 айга чейин узартып бере алат. Дагы бир жолу, эгерде Сахарова жок болсо, квартирага деле узартылган точкалар бар. Кааласаңыздар квартирага деле узартсаңыздар болот. Ал учурда сиз сөзсүз түрдө квартиранын ээсини МФЦга алып барып, ошол МФЦда 3 айга узартсаңыз болот. Эң биринчи ал жерде эске алчу нерсе, биринчи туугандар, регистрациянын сурогу өтпөш керек. Экинчи, трудовой договор болуш керек. Трудовой договор оригинал болуш керек туугандар. Оригинал трудовой договор ал дагы базада болот. Эгерде базада жок болсо, баягы жолдо сатып алган трудовой договорлор жарабайт. Эгерде сатып алсаңыздар, алар базадан чыкпай калышы мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө ошону эске алыңыздар туугандар. МФЦда барарда толук документтериңиздерге так болуп, базадан чыга турган документтерге барыңыздар. Анткени ал жерде өзүңүздөр билесиздер, МВДнын өкүлдөрү отурат. Сиздерди ошол эле жерде кармап, протокол жазып, штраф жазып коюшу мүмкүн. Андыктан ошол сурогуна караңыздар. Анан договордун, чистый договордун, базада турган договордун аныктап, ошону официальный договор менен барганга аракет кылыңыздар туугандар. Ошондо гана узарышы мүмкүн. Андыктан бөтөн жерде туугандар документке так, өзүңүздөргө сак болуңуздар, аман болуңуздар туугандар. Кандай гана маселелер болсун, биздин Telegram каналга катталып ошол жерде жазсаңыздар болот. Москвалар деп издесеңиздер чыгат. Ссылкасын да коюп атабыз. Андыктан бөтөн жерде аман болуңуздар туугандар. Таксы маселеси боюнча Мухиддин Таксырга кайрылыңыздар. Бес патрейдин өзү до конца барат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.